Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай бере турган даяр 3 бөлмөлүү жер үй жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Баасы болгону сразу айтайынчы 3 миллион 500 миң сомго бааланды. Билбейм туугандар, өтө арзан баага коюп атат. Бир аз тыйын керек экен, ошол себептен арзан коюп сатып дейт. 3 миллион 500 өтө жөнөкөй акча. Азыр мен билбедим кимге кандай. Азыр 3 миллион 500 мындай жөнөкөй эле аз эле акча болуп калды. Сиздер ал акчага мына даяр жер үй алып атпайсыздарбы? Ичи даяр, келесиздер жашайсыздар. Забор менен тосулуп, варата коюлган, ажаткана, суу чыгарылган, мына кудук, баардык шарттары бар. Сонун үй. Болгону 3,5 миллион сом. Жери дагы 5 соток, кызыл китептүү. Мына айлана чөйрөдө үйлөр көп. Мен турган жер барыңыздар билген Башбулак айылы, Маады тарапта жайгашкан айылдардын бири. Шаар жактан келген болсоңуздар Башбулакка кирип келе бересиздер. Бул жак Ош Алай трассасы. Ориентирди мына самомойкага алсаңыздар болот. Башбулактын самомойкасы. Мурун вулканизация болчу ал жерчи. Бул жак Ош Алай трассасы. Дальше кетсеңиздер Каратай, Гүлчө, Алай. Мына жакка киресиздер. Бул жак ошо өжөр жаңы конушу болуп эсептелинет. 500 метрдей кирип барсаңыздар, өжөр жаңы конушунда сатылуучу жер турат. Мына достор, үйлөр ушундай өтө сонун болуп көбөйүп кеткен. Өтө тез өнүгүп атат. Сатылуучу үй ушул. Туугандар, азыр мына варата коюлган. Бул жактары евро забор менен нар жактары бүт бардыгы тосулган. Бул жактарын эми мындай чөнтөккө карап туруп эле зым менен тосуп койгон. Зато эч ким кирбейт, безопасный. Бул жак ажаткана. Мына жак мен жана көргөзүп берген кранты. Көрдүңүздөрбү? Нар жак болсо кудук. Жакшы. Мына жак болсо барыңыздар билген 10/9 болгон 3 бөлмөдөн турган жер үй, кирпич, эч кандай газоблок, пескоблок, пакса, камкыш эмес. Кирпич. Бул кирпич туугандар. Мына жактары навес, крышасы шипыр, морлор чыккан, суу түтүкчөлөр орнотулган. Баары жакшы, 10/9. Так. Мына жактарында деле бош орундуктар бар, если кызык болгон болсо. Көрдүңүздөрбү? Темир тосмо менен нар жагы деле тосулган. Мындай лестница менен чыгасыздар, өйдө тараптарын навес кылып жабып, светильниктерди коюп койгон. Эшиктер бронь туугандар. Эшикти ачып кирип келе бересиздер туугандар. Киргениңиздерде мына сол жак бул чай ичип отура турган бир комната. Бир орундук десем болот. Мына туш болсо кухонный гарнитур жасалат. Раковина ошол жака коюлат. Бул жак печка, үй жылытып, от жакканы. Бул жак болсо барыңыздар билген конок бөлмө. Коноктор келсе, күйөө балдар келсе ушул жака алып кире бересиздер. Жүргүлө, киргиле деп. Духовкасы бар, жаркыраган. Сонун үйлөрдөн бири деп койсом, жаңылышпайм албетте эле. Так. Бул жакта бир комната экен. Мына жакта айнеги бар, печка бар, үй жылытып, тамак кыласыздар. Үйдүн узун турасын айтып өттүм, 10/9. Мындай чоң үй экен. Достор, сатыла турган үйдүн мына таза суусу бар, 24/7, жакшы напордо булактын суусу чыгып турат. Колдон келишинче үй жөнүндө маалымат берген аракет кылдым туугандар. Таза суу бар, свет бар, кошумча кудук бар, ажаткана бар. Жери 5 соток, кызыл китеп албетте эле закон түрүндө сиздерге өткөрүп берет. Ал жагынан кыжылат болбосоңуздар болот. Үйдүн артында места калган и зым менен сразу эле тосулган. Ыйкы-тыйкы болбойт да кийинче кошуналар менен. Баардыгын пландаштырып, соң салган экен. Буларды мына фундамент менен куюп койгон, мына ал жагынча тепсе деле эч нерсе болбойт да. Өтө бышык болуп тур. Бул жак ажаткана, барыңыздар билесиздер. Бул жак крант. Кошумча мындай кудуктарды деле жасап койгон. Ал жагынан кыжылат болбосоңуздар болот. Мына зымдар тосулган. Мына бул жактар тосулган. Үйдүн артында места бар, баары жакшы. Баасына келе турган болсок,
Қанша? 3 миллион 500 мың сом. Өте арзан ба? Өте жөнөкөй ба? 3 миллион 500 кемі бар.